Айсалкын Ажиева мындан 3 жыл мурда Дубайга кеткен. Мектепти жакшы аяктап, 3 тилди билген Бикеч маркетинг боюнча калабызда өткөн сынактын жеңүүчүсү болуп, Дубайга жолдомо алган эле. 2 жылдын аралыгында ал жердеги дүкөндөрдүн биринде сатуучу болуп иштеп жүргөн. 2010-жылдын 7-декабрь күнү Дубайдан Айсалкындын ата-энесине кызыңыз жол кырсыгынан учурап, азыр өтө оор абалда. Тез келип калгыла деген суук кабары угушкан. 8-декабрда төрөлгөндө, 7-декабрь күнү ушундай бир кыздарым менен эме болушкан го, кичине бир жака калышып. Анан ошол кетип бараткан жерден анан машинеси кичине эмеси, мотору кичине туура эмес болгонбу, же эмне болгон, ушундай асталап калышыптыр да. Анан асталап калган кезинде артынан келаткан машина катуу ылдамдык менен 140 км/саат менен артынан урат да. Анан өсү астында отурган, астында тиги биягында шофер отуруптур, биягында отуруптур. Анан ошондо артынан урганда бул жердеги стойкага башы тийиптир да. Ушундай эң биринчи удары. Анан бирок ал машинанын аркасынан дагы 2-3 машина уруптур да. Ушундай чоң катастрофа болгон да. Анан баягы урган сайын эле кайра тияка тийип, бияка тийип, анан башы аябай жанчылай бериптир да. Башынын арт жагынан сөөгү сынып кетип, анан мээси шишигенден ошол сөөгүн алып, анан операция кылды да. Неотложный операция кылды. Ошол операциясы андан кийин ошол сөөктү 5 ай салган жок да. Анткени мээси баягы катуу шишип кетип, башына батпай кетип, анан ошол өзүнүн калыбына келгиче 5 ай болду. Ошол комада болгон убакта ошол боюнча ошол операция болду. Анан 5 айдан кийин кайра койду, баягы мээси өз калыбын алды да. Аякта апасы бар. Башынан баштап. Башынан мына ооба, декабрь ошол авария болгондон кийин 1 жумадан кийин кеткен. 10 айдан бери иликтөө иштери да жүрүп жатат. Айсалкын отурган унааны сүзгөн сириялык мырза экени белгилүү дейт кыздын атасы. Ага карабай иликтөө иши созулгандан созулат. Улам эле белгисиз себептерден сот иши жылдырылып жатат. Кезектегиси 27-октябрга белгиленди. Албетте бул Айсалкындын ата-энесинин башына түшкөн жалгыз көйгөй эмес. Азыркы убакта деле эми состояниясы ушул стабильно начар эле болуп атат да. Анткени өсүнүн баягы салмагын жоготту уже. Өсү 55 килограмм болчу, азыр 32 килограмм болуп турат. Баягы азыркы убакта Дубайдын клиникасы өсүүнүн баягы болгон жасай турган жардамыбыздын баарын жасап бүттүк. Эми мындан аркысын бизде тажрыйба жок дейт. Муну деген реабилитация кылыш керек. Реабилитация кылыш үчүн башка өлкөгө алып кетишиңер керек, биякта жок деп айтты. Сондуктан биз Россия менен сүйлөшөлдө Россиядан кишилер тапканбыз. Эми мындайча алганда медицинский эмесине расходуна биз эч кандай күчүбүз жетпейт. Ал бир эле операциясы, башындагы операциясы ошонусу эле бир $8,000 чукулдай болот экен да. Анан ошонун баарын азыр баягы ошондон берки баягы күн сайын процедура кылгандар 5 ай жакшы карады да. Ошондо менен азыркы күнгө чейин алганда уже $50,000 чукулдап кетти да. Бизге тоскоолчулук ушул эле каражат болуп атат. Акча болуп атат да. То есть ошо жанагы клиниканын эмесин төлөшүбүз керек. Бул азыркы күнгө чейинки счетун төлөшүбүз керек. Андан кийин самолеттун транспортировкасын төлөшүбүз керек. Анан мындай оорулар 1 айда айыкпайт да. Реабилитациясы может быть 1 жыл жүрөт, может быть 2 жыл жүрөт. Эми ошо 1 айдык эле курс лечениясы 600,000 рубль болот. Анан ошону 1 жылга эле аны көп өткөндө канча акчага болот? Башында көп жардам керек болчу да. Ошондой юридический. Жана тиги заявление жаздырыш керек болчу өсүп убагында. Анан өсүп убагында жана тергөө жумуштары башталыш керек болчу. Анын барын анын статусу жок аякта. Аякка статус только консульствода бар. Консульстводан атайын киши бөлүнүп, ушул киши биздин Кыргызстандын жараны менен өздөрү заниматься этиш керек болчу. Менин оюм ушундай да.
Андан ары кандай? Аякта атайын биздин тергөө отдел жок. Только консульство бар. Консульство заниматься керек болчу. Чындыгында эле, эгер чет элде өз жарандарыбызга консулдук, элчилик жардам бербесе, анда ким күйөт деген суроо менен Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментине кайрылдык. Чын айтканда ар кандай маалымат түшүп атат. Биздин кызматкерлер иштебей атат, жакшы көңүл бурбай атат деп, эми бул жерде дагы айтып кетиш керек. Эми бул эми кырсык абдан оор болуп атат. Туугандарына, өзүнө да, бирок ошого да туугандары жакшы түшүнүш керек. Генералдык консулдун да ар кандай башка жумуштары бар да. Бирок ошого карабастан бул суроо азыр түптөн түз көзөмөлдө турат. Консулдук кызматына жана биздин Тышкы иштер министрлигинин руководствосундачы. Энеси Дубайга барганда да ушу визасын узартып берип, ар кандай жанагы жардам берүүгө аракет кылып аткан. Анан ошо Ажи Васалкын энеси менен чогуу биздин кызматкерлер генералдык консул Дубайда чогуу издешип, анан чогуу бир адвокатский конторуну тандап алганда, азыркы күндө ошол адвокатский контора ошо Ажи Васалкынын иши боюнча сот иштерине катышып атат. Москвада Бурденко деген больницасы бар экен, аябай чоң хирургический больница. Ошол жерде айтыптыр, ушу операция биз жасап бере алабыз депчи. Анан ошого себеби биз азыр биздин Москвадагы элчиликке тапшырма бердик. Ошо Бурденконун врачтары менен сүйлөшүү өткөзүп, кандай эмне кылса болот. Анан ошо Москвадан да биз азыр жообун күтүп атабыз. 25 жаштагы Айсалкындын өмүрү баягы эле акчадан көз каранды болуп калган. Кыргыздын ушундай татына кызы өмүр менен өлүмдүн ортосунда турганына ким күнөөлүү деген суроолорго да жооп табылабы белгисиз. Мындай кырдаалда Айсалкындын ата-энесине кайраттуулук каалап, жакшылыкка гана үмүттөнүңүздөр деп өтмөкчүбүз.